Ийгилик тарыхы долбоорубуздун кезектеги чыгарылышында Ош облусунун Ноокат районунун тургуну Нуртилек Касым уулу жөнүндө баяндайбыз. Нуртилек Бишкекке келип, ортопедиялык бут кийимдерди тигүү курсуна катышып, жаңы көндүмдөргө ээ болгонун айтып берди. Бут кийим үйрөнүү, тигүү боюнча бир курс ачкан экен, бул жакта ачылган экен. Ал жакта мен дагы жазылдым. Башында эле кызыккам, себеби жана айтат эмеспи, жигитке 70 өнөр аздык кылат деп. Андан кийин бул дагы бир өнөр, бул дагы бир кесип деп бул жака жазылдым. Азыр окуп жаткан кезим, Аллахка шүгүр, бир аз бут кийим боюнча түшүнүк болуп калды. Бул убакка чейин бут кийим десе мани берчү эмесмин да. Тим более өзүм кийбесем, мына бут кийим көрсө, бут кийимдин жасалуу дагы өтө көп эмгекти, өтө көп нерсени талап кылат экен. Азыр эми бир аз билгенден кийин мындай мурдага караганда бут кийимге кызыгым өстү десе болот да, мындай. Башкалардын типине карап, бунун дизайны мындай экен, бунун тигили мындай экен деп бир аз билип калдым. Анан бул жерден пайдаланып айта кетейин, бул жакта курста бизди үйрөтүп жаткан эжекеге, бизге темөөчүлөргө терең ыраазычылык билдирем. Ошол жактан илим алып атканыма байланыштуу. Сабак аяктап калды, буюрса жакында экзамен тапшырабыз. Экзамен тапшырып, буюрса сертификат алуу максатында турабыз. Эки колу иштеп, эки бут иштеген адамдар деле бар да. Бирок ошолорго караганда булардынчы жөндөмдүүлүгүн байкаса болот да, ошого карабастанчы. Колу мисалы минтип калды дебей, булар жөндөмдүүлүгүн байкасак болот да, ошончалык булар аракетчил келишет да. Булардын аракети күчтүү балдар. Жакында республикалык протездик ортопедиялык борбордун базасында максаттуу топтон тандалып алынган 12 адам үчүн ортопедиялык бут кийимдерди тигүү курсу өттү. Алардын көпчүлүгү ден соолугунан мүмкүнчүлүктөрү чектелген адамдар. Аталган долбоор инновациялык технологиялар жана билим берүү борбору коомдук фонду тарабынан жана DVV International уюмунун колдоосу менен ишке ашты. Нуртилек дагы бир таланты менен бөлүштү. Ал ырдаганды жакшы көрөт. Жубайы менен дуэт кылып, жакын адамдарынын тойлорунда ырдап, жакшы маанай тартуулашат. Тоюңарды алыстан угуп келдик эки жаш, кечеңерге ырмайрам сунуп келдик эки жаш. Мен эч качан бош убакта жөн эле отургум келбейт. Дайыма изденүүнүн аракетиндемин, көп нерсе билгим келет. Бул биринчи курс эмес, буга чейин жана компьютер курсунда окуп, компьютерди үйрөндүм. Андан кийин жана темир сваркалап, темирлерди кантип бириктирүү керек, баарын үйрөндүм. Негизи өзүмдүн жашоомо токтолсом, бул абалыма карабай унаайдайм, жети орунду минивэн. Таксовать этем, заказдар болуп калат. Ошентип бир аз болсо дагы үй бүлөмө керектүү нерселерди алып келип берип, каржылаганга аракет кылам. Үй бүлөдө эки бир тууганмын. Кичинекей карындашым бар. Аллахка шүгүр, ата-энем жанымда. Мен кичинекей кезден эле бир жерде отурганды жактырбачумун. Дайыма изденип, колумдан келсе келбесе бир нерсени жасап, үстүнө чыкканга аракет кылчумун. Өзүмдү таныгандан бери бул коляскада арабачада отурам. Ошентсе дагы 11 жыл мектепте окудум. Мектепте кандай иш-чара, концерт, эмне болсо дагы катышчумун. Кызыгуу анча деле эмес эле. Болгону менин максатым четте калбоо эле. Четте калса байкуш деген сөз болот. Ал байкуш деген сөздөн мен аябай коркчумун. Кудай мен 2 путум алып койду. Бирок мага 3 пут берди да. 3 пут дегеним шаардын ичинде бул арабача менен жүрсөм, тоо таштарга ат минип алам. Узак жолдорго болсо темир тулпарым бар. Ата-энеме аябай бир ыраазычылык айткым келет. Себеби ошол убакта жок, бул жасай албайт, бул жыгылып калат деп көзүмдү карап аяганда, балким мен мындай коомчулукта эмес, үйдө жүрмөкмүн. Сыртка чыгуудан коркуп, үйдө отурмакмын. Аллахка шүгүр, азыр менде баары бар. Үй бүлө, ата-эне, өзүмдүн үй жайым көп убакыт болбоду. Кудайга шүгүр. Өзүмдүн жарымды, жанымды, өзүмдүн жарым таптым. Жубайым дайыма жанымда болот. Жакшы, жаман күндөрдү, кайгы күндөрдү тең бөлүшүп, албетте жубайым менен сүйлөшүп, сүйүшүп,
башкалар катары эле той кылып, закыз ошол сыяктуу чоң той менен үйлөнгөнбүз. Нуртилектин жашоосунда спорт дагы өзгөчө орунду ээлейт. Ал арм рестлинг боюнча бир нече эл аралык турнирлерге катышып, байгелүү орундарга ээ болгон. Спортсменмин, чемпионмун деп айта алам. 2019-жылы биринчи жолу Ош шаарына областтык чемпионатына келип, эч нерсени билбейм, эч кандай опытым деле жок, жолун деле, эрежесин деле билбейм. Күрөшүп, ал жерден биринчи орунду алганмын көптөгөн соперниктердин арасында. Андан кийин республикалык чемпионатта барып, ал жерден да жакшы орундарга жетишип, жакшы байгелерди алып, ошол эле жылы мени даярдап, бир айдын ичинде Азиялык чемпионатка жиберди. Азиялык чемпионатта биринчи орун болуп, алтын медаль алгам. Нуртилек башкаларга үлгү болууга умтулат. Жашоодо чек жок деген уран менен жашаган каарманыбыз өзүнүн жетишкендиктери, тажрыйбасы менен бөлүшүп, башкаларга шык жана дем берүүнү максат кылат. Алдыда жубайы экөө тигүү ишин улантып, чакан устакана ачууну пландап жатышат.